BBC Кыргыз кызматынын радиосу 2021 жылдын 24 декабрынан баштап бул эмки аптада бир жолу BBC дүрбүсүндө аттуу аналитикалык программасын чыгарууга өтөт. Бул чечим аудио материалдарды санарип форматына өткөрүү талабынан улам келип чыкты. Биздин радио КТРКнын толкунунда 25 жыл бою үзгүлтүксүз чыгып келди. Эми аптасына 5 жолу чыккан берүүнүн ордуна бир аналитикалык программа менен чыгуу сунушун КТРКда кесиптештерибиз кандай кабыл алды? Бул сурообузду уюмдун жетекчиси Кайрат Иманалиевке жолдодум. Бул BBC дүйнөлүк кызматынын кыргыз кызматы биздин КТРКнын эң негизги өнөктөшү, 25 жылдан бери эң жакын досу. Биздин жыштыктан элибиз ушул BBCнин кыргыз кызматы аркылуу дүйнөлүк жаңылыктарды, радио журналистиканын жаңы форматын угуп, мындайча айтканда элибиздин калың катмарына сиңип калган эле. Ушул радиону алып барган алып баруучулардын бардыгы Кыргызстандын элинин үй бүлөсүнүн бир мүчөсүндөй болуп калган. Анан күн сайын эфирден сүйлөп турган радиобуз жумасына бир жолу чыгат дегенде биринчиден албетте биз үчүн бир өкүнүч бар. Себеби дегенде элибиз дагы күн сайын күтүп кечки саат 19-да угушчу, азыр BBC сүйлөйт деп даярданышчу, ошонун таасири бар эле. Экинчиден радионун бүгүнкү күндө мына 21-кылымда биздин техниканын өнүккөн кылымында массалык маалымат каражаттарынын кызматы дагы улам жаңырып, эфирге берүүдөн сырткары элге берүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейип атканда, BBC дүйнөлүк кызматынын кыргыз кызматынын радио тармагы жаңы ыкма менен элге бизге жаңылык алып келип атканы экинчиден кубандырат. Маалымат мейкиндигинде BBC радиосу кандай иш калтырды деп ойлойсуз, Кайрат? 1996 жылы 3-июнда биздин кыргыз радиосунун жыштыгынан дүйнөлүк жаңылыктарды алып чыккан, өзгөчө алып баруу стили менен өзгөчөлөнгөн BBCнин кыргыз кызматынын биринчи эфирге чыккандыгы ар бир ушу угуп аткан угарманды толкунданткан эле. Ошол алгачкы эфирге берген музыкалык шапкасынан тартып, ошол ар бир жасалгаланышы, ошол эфирге берүү ыкмасы, анан мурда өтө кеңири белгилүү эмес дүйнөлүк кабарлардын ошо кыргыз тилинде биздин угармандарга жеткирилиши бул биз үчүн өтө чоң жаңылык болгон жана кыргыз радио журналистикасына бир бурулуш алып келген десем болот. Ошондой бири-бирибизден алган тажрыйба менен улам өнүгүп өсүп алдыга жылып отурат экенбиз. 1995 жылы ал кездеги республиканын жетекчилиги Лондонго келип, Борбор Азияда биринчи болуп, сөз эркиндиги ураанын көтөрүп чыккан Кыргызстанда жаңыча заманбап маалымдоонун үлгүсүн көрсөтүп берүү сунуш менен BBCге кайрылган эле. Ошол бейтараптуулук, объективдүүлүк, сабырдуулук принциптери ошол вазыйфа аткарылды деп ойлойсузбу? Аткарылды деп ойлойм. Мен ушул биринчи кезекте ушул BBC дүйнөлүк кызматынын кыргыз кызматын ишке киргизген карлыгаштарын баса белгилеп айткым келет. Ошол 1994 жылы ошол BBCнин орус кызматына Гүлнара Касманбетованын барып иштеп калышы, ош жерден мына ошол кишинин жетекчилиги менен кыргыз кызматынын ишин башташы, ал жерде ушу алгачкы алып баруучулары Арслан Капай уулунун, Акчолпон Койчуеванын ушу эфирге чыгышы, бул биздин ошол убактагы үмүтүбүздүн акталганы, ошол убакта кыргыздын журналисттеринин, кыргыздын жарандарынын, атуулдарынын ошондой чоң милдетти аткарып кеткендигин мен өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Ошондой чоң корпорациянын ичинде кыргыз кызматынын ачылып калгандыгы, ал дээрлик 25 жыл бою ушул күнгө чейин токтобой иштеп келгендиги ушу BBCнин аз жана саз командасынын эмгеги деп билем. Мен сиз менен маектешип жатсам, бетим эле мактап салдыңыз го. Рахмат. Толкундоолор болуп. Сиз элестетүү мүмкүн эмес да. Рахмат. Өлкөдө бир топ эле толкундоолор болуп өттү. Далай-далай демонстрациялар болду, революциялар болду. Ошондой учурларда оппозиция бизге ишенимин артып сүйлөшөр эле биз менен. Ошол эле учурда бийликтегилер дагы өздөрүнүн кандайдыр бир ойлорун, пикирлерин ортого салууну биз аркылуу орундатууну көздөшөр эле. Ошентип оппозиция BBCни алар тараптагы деп ойлосо, бийликтегилер BBCни алардын дагы кызыктуучулуктарын сүрөп жатат деп ойлогон эле. Ал эми КТРКдагы кесиптештерибиз BBCни кимдин тарабында деп ойлошчу?
Биз ар дайым BBC'ни калыс тарап деп билер элек. Мына сиз айткандай биздин өлкө эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында кандай төңкөрүштөрдү, саясий бурулуштарды башынан кечирди. Өтө оор, кыйын кырдаалдар дагы болду биздин мамлекетибиздин тарыхында. Ошондо эл мындай бир маалыматка муктаж болуп калган, ошол убактагы дайынсыз болуп аткан мамлекеттин башчыларынан кандай сөз чыгар экен деп турган учурда көпчүлүктүн колу жетпеген учурга BBC'нин колу жетти. Мен да ойлойм ошол убактагы интервью берип аткан инсандардын ишеними болду деп ойлойм. Демек ошол ишеним аркылуу эл дагы ошол BBC'нин алып берген маек аркылуу дагы толук маалымат алып ишеним пайда болду. Ошондой нерселердин бардыгында өзүнүн калыстуулугу жана кайсы бир тарапка кызыктар эмес экендиги ар дайым ушу элдин суроо талабынын тарабында болоорун баса белгиледи. Мына бир топ биздин ушул ар бир окуяда биздин экс-президенттер менен маектештиңер, биздин ушул убакта мамлекетибиздин жетекчилери менен маектештиңер. Ошол маектер ошол убактагы кызыккан элдин суроолоруна жооп бере алды. BBC радиосу алгач обого чыккан күндөн тартып, жогоруда айтып кеткендей, өзүнүн берүү ыкмасы менен өзгөчөлөнгөн сыяктуу эле биз үчүн өтө чоң жаңылык болду. Анткени ушу радионун берүү мейкиндигинин кенен экендигин көрсөттү. Биринчиден ушул мен өзгөчө таасирленгеним, ушу радионун колу жетпеген нерсе жок экендигин дүйнөнүн кайсыл тарабынан болгондо дагы дүйнө мейкиндигинен алып карап, ошону эл аралык биз ушунчалык кызыккан эксперттердин пикирлери менен ошону талдап бере алгандыгы, ошонун ичин ачып бере алгандыгы менимче ушу BBC'нин кыргыз кызматынын, BBC'нин журналисттеринин чеберчилиги деп билем. Ошол ар тараптуулугу, ошол ар тараптуу бергендеги өзүнүн калыс позициясы менен өзгөчөлөндү. Ошол дүйнөнүн болуп аткан кубулуштарын, окуяларынын бардыгын кенен жана терең ачып бергендиги менен мен өзгөчө деп айтар элем.